10 aylı balam 93. жылғы Камчыбек уулу Алтынбек. 2012 жылы Москвага кеттиле. Ошондон бери 3 жыл сүйлөштүк, 3 жыл. Анын арасында да 2-3 ай бир сүйлөшүп аттык. Үзү. Анын атасы 4-жыл дегенде атасы барып, ошо менен тосуп алып, кадимкидей эле туугандарын алып барып, анан өзү башка жакта иштейм, келип турам, кабар алам деп кетип, ошончо 10 күн жок, атасы коюп кабар алып коюнчу эмне болуп атат, бир контролдоп. 3 жылдан бери мына 4-жыл болуп атат, эмне болду экен деп чалса алыптыр. Келбейсиңби? Ишин болбосо менин жаныма кел, мына туугандардын жанына кел. Анан барам, мына барам деп 10 күн өтүп кетти дейт. Анан кой өзүм барып контролдоп чалса алып, каерде жашайсың, ошол жерге мен бара айтам десе өчүрүп коюптур. Ошондон бери мына дайын жок, 16-жыл. 16-жылдан бери дайынсыз? Дайын жок. Эми көргөн билгендер болсо эми азыр деле кеч эмес, табылып калсын. Ушинтип иштейм деп кетип, акча табам деп кетип, ушинтип жолдон адаштыбы билбейм, дайынын билгизбей жүрөт, бизден качып же таарынычы барбы билбейм. Аны деле эч ким деле капа деле кылган жок элек. Атасы болсо ооруп жатат. Ушунун жоктугунан кыжалат болуп. Көргөн билгендериңиздер болсо жардам берип коюңуздар, сураныч.